Мен сенің қандай адам екеніңді білсем, бұл хатты жазбай болчумун. Сенің акылмандығыңа, сенің күчүңө, сенің өзүңө ишенип жазып отурам апа. Ошентсе да, түшүнсөң да, жүрөгүңдүн түпкүрүндө мага деген айтылбай калган сурооң калар. Балам, кантип өз өмүрүңдү өзүң кыйдың? Адамга бир гана жолу берилүүчү бул жарык дүйнө менен кантип өзүң эле коштошуп кете бердиң? Мен сени эмнеге төрөп, эмнеге өстүрүп чоңойттум? Ооба апа, эмес, сенин бул сурооңо так кийин жооп берели. Ал эми менин айтарым, согушту биз тилеп алган жокпуз. Бул көптүн башына түшкөн кыйын иш. Бул көпчүлүктүн башына түшкөн кыйын иш. Апа, биз буну менен күрөшпөй кое албайбыз. Бун үчүн кан төгүп, бун үчүн жан берип, аны кыйратып жок кылууга милдеттүүбүз. Антпесек биздин адам деген атыбыз өчөт. Апа, мен согушта жүрүп, эч качан эртип көрсөтөйүн деп ойлогон эмес элем. Мен өзүмдү эң жөнөкөй, эң бир асыл ишке мугалимдикке даярдап жүрдүм. Заманым ошол экен. Балдарга тамга таантып окутуунун ордуна курал кармап, жоокер болдум. Бир сааттан кийин мекенем тапшырган ишке барып, кайра кайтпаймын. Душмандын талуулуу жерине барып, аны кыйратып, өзүмдү жок кылам. Мени жоктоп ал. Бул менин акыркы катым. Акыркы калем шектешим. Апа, мен бир эки апа десем да кадырыңа жетер билем. Мени жоктоп апа. Менин артымда туя калган жок дебе. Дүйнөдө мындан ары согуш болбосо, жанынан төрөлгөн баланын үңү алаганы ошол мен. Жанынан төрөлгөн баланын үңү алаганы ошол мен. Бутакта көгөргөн жалбырак ошол мен. Бутакта көгөргөн жалбырак ошол мен. Талаада өлүп чыккан экен ошол мен. Талаада өлүп чыккан экен ошол мен. Ошол мен. Мугалимдин балдарга үйрөткөн эң биринчи А тамгасы ошол мен. А тамгасы ошол мен. Ошол мен. Ошонун баары мен. Ошонун баары мен. Ошонун баары мен деп билип жүргүн. Апа. Апа. Эч ким ыйлабасын. Мындай өлүм үчүн эч ким ыйлабасын. Кош. Караганыңдан айланайын алатоо. Караганыңдан кагылайын алатоо. Сенин мугалим уулуң Майсалбек Субанкулов. Апаке, жүрүңүз кетеличи.
何かしたたんじゃ。何け。
Жо.